качандар күн сайын канчалаган өмүрдү сактап калат. Адамдын дем алуусу, кыймылы, атүгүл жашоосу дагы алардан көз каранды. Ал адамдардын жардамы менен бул дүйнөгө келебиз дагы өмүрүбүз өткүчө колдоосуна муктаж болобуз. Бул сөздөрдүн баарына медицина кызматындагылар кана татыктуу. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Токон Бараканова, Ысык көл районунун Саргамыш айылынын тургуну. Буюрса, Токон апа быйыл 80 жашка чыгат. Каарманыбыз бала кезинен дарыгер болууну каалап, бул кесипти тандагам дейт. Өзүнүн чейрек кылымга жакын өмүрүн медицина тармагына арнаган эне кез-кезде өзү иштеген Саргамыш айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барып турат. Ошол учурда кыйналдык, кысталдык деп эл үчүн иштегенбиз. 9 жыл иштеп кеттим мен биякта. Пенсиядан кийин 5 жылдан ашык. Ага чейин ушул жерден пенсияга чыгып дагы иштеп. Мурун биз иштеп турган учурда мен жана айтып атам, шарты башкача болчу деп. Ар бир дуорду бала төрөлдү. Биз үйүнө барып ошону бир айда 3 жолу ай сайын 1 жашка чыкканча прививкалары болобу, үйүнүн шарты болобу, ошонун бала эгерде ата энеси жаш болсо аларга гримкенден өйдө үйрөтүп ошондой кызмат кылдык. Анан керек болсо пионерский лагерьлерге керек десе аяққа да жөнөтүбүзчү, аяктан барып иштеп келчүбүз. Ал учурда. Анан эми азыркы шарт кичине жылдан жылга оңолуп келатат. Кыйынчылык көрдүк, бирок кыйынчылыгыбызды эми баягы элге кызмат кылдык деп өзүбүз разыбыз ошого. Күнү дөбөй чыгат. Мисалы түн ичинде чыгылса, кандай уктап таңгамаал болот, түн ортосу болот, туруп алып барышың керек. Барчыбыз. Машине деген болсо болот, болбосо болбой калат. Жөө кыдырып. Анан үй бүлөнүн шарты кандай болуп калат? Ошо баланы алып алып балыкчыга чейин жеткириш керек болуп калат. Ошондой кыйынчылыктардын баарын көтөрдүк. Ал эле ошол эле менен экен отчетубузду Чолпон атага барып өткөрөбүз. Айылдан эгерде өйдө төмөн бир тиги буунубуз болсо, бизди дагы контролго алган тияктагы главврачтар кандай иш өткөрдү текшерип турат да. Аны үчүн дагы жакшы болсо жакшы, жаман болсо ошол жерден өйдө төмөн эмелердин баарын тең замечаниясын укчубуз, оңголгонго аракет кылчубуз. Кыйынчылыктар көп эле болду. Мисалы, балыкчыга жиберсе кегисти албай калчу, туурабы? Чолпон атага жиберет. Чолпон атага булардын бара турган акча тигини жок болуп калат. Шарты жок болуп калат. Барып өзүбүз алып барып тургандан кийин, ой, ушундай болуп атат шарты. Жаткызбойгула деп аяктагы врачтар менен тил табышып жаткызчыбыз. Ошого разы болгон ата энелер бар. Разы болбосо Кудай разы болсун дечибиз. Жатпайм. Белине суу алган жатат менин балам деген бир ата эне болду. Анан болбой алып бардык, алып барсак белинен суу жана менингит деп ойлошуптур да. А көрсөм менингит эмес эле кулагынан атит болуптур. Двусторонний атит болгондо кери жейип калат мынтип. Анан баягы ириң чыккандан кийин бала эс ала түшөт. Укол алып дары алгандан кийин. Анан оорунун атын таап, жаш баланын тилин таап, кайдан сүйлөй элек балдарды дарылап аттык. Ошонун баары кыйынчылык. Ошонго туура диагноз коюп, туура неметпесе, бала бир суткада эле тяжелый болуп калат. Баланын доктору өзгөчө. А чоңдордуку да деле, чоңдорго да туура диагноз коюп, туура Бишкекке жибере турган жиберип, жибербегенин Чолпон атага жаткызып, Чолпон атага жиберип, ар бирине ошентип өзүбүз аракет кылчубуз. Ошол кезде 2 врач бар болчубуз. Акушерка деген дагы медсестра сыяктуу акушерка, ал боюнда бардагыларды карачы. Анан дагы 2 медсестра, санитарка болуп иштейт. Ошондо бир 5 киши иштечибиз. Бул врачебный амбулатория ошол учурда геолог анан птицефабрика иштеп турганда, ошонун арзы менен, ошолордун обращениясы менен анан ачылган бул амбулатория жок болчу. Токон апа дал ушул үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда балдар дарыгери болуп үзүрлүү эмгектенип ардактуу эс алууга чыккан. Ага иштеген жумушчу тобу урматсый менен учур талабына муктаж болгон кеп кеңештерин сурашып, кезинде насаатчыга байма-бай жолугушуу уюштуруп турушат. Ал эмгек тажрыйбасында илгери кыйынчылыктар көп болуп келсе, азыр шарттар акырындык менен жаралып жаткандыгын айтат. Ал учурдагы балдардын ден соолугу азыркыга караганда чынында начар болчу. Себеби турмуш шартка жараша болот да деле.
Ал учурда жаңы эле баягы союз учурунда мындай жаңы эле көтөрүлүп келаткан учур жашоо турмуш. Азыр эл ойлойт, айтып келишет, жашоо турмуш кыйналып атабыз дегенде. Эми кыйналганга эмгек кылбаса анан болмок беле. Ар бир короодо 2-1 машина туурабы? Ооба. Азыр. Анан эми согуштан кийин биздин атабыз, энелерибиз чукулдук менен болуп темир жолду салышкан. Мына ошол кыйналды десек болот. Азыр кыйналабыз дегендер туура эмес менин оюмча. Ошол учурда балдар начар болчу, оорулар көп болчу ошол учурда. Ичет көп мисалы. Жайдын күнү эмчектен чыгарганда болобу, же болбосо дагы туура эмес тамак бергенден болобу, балдар аябай тяжелый болуп больницага түшүп калчу. Кайсылар болуп калды? Ошондо 97, 93 ошол жылдары. Биртөө эле. Как раз 91 перестройка болгондо аябай эл кыйналды. Ошол учурдагы балдардын ооруганын айтпагыла. Аябай начарлап. Анткени боюнда бар учурда эне баягы жакшыраак тамактанып, жакшыраак шартта жашабаса, балага таасир этет, бала начар төрөлөт. Анан ал баланы көтөрүш кыйын болуп калат. Эмчегин эмсейин десе сүтү жок. Анткени эне өзүнүн ден соолугу начар. Искусственник бала, бала демеле бала болуп кетиш кыйын болуп калат. Ошол үчүн эми бул азыр болсо планировать деп коет, мындай шартына жараша, ден соолугуна жараша аракет кылып анан балалуу бололу дешет. Ал учурда андай болгон эмес. Турмушка чыкты, боюнда болуп калды. Анын шарты кандай экенин ал ар түрдүү болот шарттары. Бирөөндө жакшы, бирөөндө начар. Тамактанганда ошо боюнда барда аябай витаминди жеш керек, белок болушу керек, питаниясы регулярно баягы убагында ичип жеш керек, уктаганы уйкусу тынч болуш керек, үйдөн эмоционально нерв болбой үйлөрүндө бир шарты спокойный тынч болуш керек. Ошонун баары таасир этет балага. Бала курсакта жатканда бүт ошонун баарын кабыл алат экен да. Азыр жакшы эле, балдар жакшы төрөлүп атат. Болот, болбой коет, бала ооруйт. Ал учурдагы балдар көпчүлүгү ошондой начар үй бүлөдөн аябай катуу эмеге алышчу да, ооруп калышчу да. Анан врачтарга кыйынчылык келчү. Тияка жаткырганда ошол жакта жаткан врачтарга да кыйынчылык келчү. Алар ошол выхаживать этип айгуштар түнү күнү дебей анын жакшы болуп кетсе өздөрү ыраазы болуп калат. Жакшы болбой ал бала бирдеме болуп калса жүрөгү ооруйт. Ал доктордун кесиби ошондой кесип ал. Ошолорду өзүнүн баласындай кабыл алып, ошону өз баласындай карап, энесине болгон акылын, болгон советин берип, мындай бол, андай бол, эмчек менен бакканга аракет кыл деп айтчубуз. Ак халатчан адамдар алды менен бул үмүттүн жана камкордуктун белгиси. Дарыгерлик бир гана кесип эмес, өнөр, тагдыр, жараткан адамзатка берген белек. Медицина тармагында Гиппократтын антын алган биздин каарман өз ишин мыкты билген кесипкөй адис болгон. Ал ар бир бейтабына өзгөчө көңүл буруу менен мамиле кылганын айтышат. Бараканова Током апабыз иштеди, мага чейин көп жыл иштеди. Анда ошол эски зданияда отурушчу. Жайнакова Камка апабыз да иштеп кеткен бул жерде. Экөө иштеп сельский врачебный амбулатория болчу. Бүт условиялары бар болчу анда, бирок здания эскирээк болчу. Апа аябай жакшы иштеди. Чынын айтканда, кары, жаш дебей бүт баарын тең карачу. Анда автопоезд деп койчу, союз учурунда автопоездке отуруп алышып, прививкаларды жасап келишчү, тоону кыдырып. Бир врач, бир медсестра, бир прививочный медсестра болуп, айыл өкмөт туут учурунда андан бетер сакмалчылардын балдарын карашчу, тоолорго барып, ошол жакта жасала турган прививкаларын жасашчу. Бруцеллезго каршы деген прививкалар бар болчу. Сакмалчылар бруцеллез болбосун туут учурунда, койлорду туудуруп атканда деп ошол прививкалардын ошону менен дагы отчет беришчү. Жакшы иштешти Камка апа экөөбүз. Апанын эң жакшы сапаты бул адамгерчилиги. Эң жогорку сапаты адамгерчилиги. Ким барса да, эмне кылса дагы жок дебей, бар кет мен эс алып аттым эле деп. Мен бир кишиден, бу кишиден кийин иштегендик кылып,
мен мисалы Токон апанын ошо экинтип айткан сөзүн уккан жокмун бир кишиден. Бардык жагынан жакшы деп айтар элем. Кудай буюрса өзүнүн балдарында, өзүнүн кыздарында ошондой сапаттар кайталанса деп ойлойм. Эң жакшы азыр мисалы менин астымда турган кээ бир карточкаларды бул Токон апанын жазылган колу ошол боюнча калган да. Ошол жазып кеткен карточкаларындагы балдар 30-40ка чыкты, бирок ошол эски карточкаларда өзүнүн баягы диагнозду коюп, туура лечение берген бүт баары тең ошол карточкаларынан көрсө болот. Токон апабыз азыркы мезгилде өзүнүн эс алуусунда, пенсиядагы киши, бирок кез-кези менен келип турат бул жерге. Баягы өзүнүн мурда иштеп кеткен жери жаркырап, жайнап турса, ордунда жакшы кишилер деп айтайынчы, жакшы кишилер иштеп атса, аларга акыл насаатын айткысы келип, бизге мына андай болгондо мына момундай кылгыла деп көп акыл насааттарын айтат. Балдарына айткан тарбиясын бизге дагы айтып, бизге дагы тарбия бергенге аракет кылышат. Булар эми ошо Союздун учурунда көргөн, ошол учурда окууну медакадемияны, мединститутту бүткөн кишилер кийинки тарбияны дагы бизге жолдомолорду бергенге аракет кылат. Эң жогорку тажрыйбасы менен, мисалы ичөткөктө мына момундай кылсаңар болот. Момундай температура тетип аткан балдарга момундай кылып туруп жардам көрсөтүп алсаңар, ошондо бала батыраак жакшы болот деп жана өзү да айтып атат. Биз экөөбүз сүйлөшүп отурганда да айтып атпады, ошондой жардамдарын көрсөткөнгө, айтканга, тажрыйбасы менен бөлүшкөнгө аракет кылат. Токон апа өзүнүн 40 жылга жакын иш тажрыйбасында кадыр барк күттү. Дал ошол ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесипти аркалаган каарманыбыз бул тармакта үзүрлүү салымы бар. Бүгүн дал ошол кандай гана учур болбосун, адам өмүрүнүн сакчылыгында болуп келген күндөрүн эске салып, дарыгерлерге өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, кеп кеңешин берген соң үйүнө кайтты. Гүлназдан жети, кимден? Келе апа, берем деген. Тегири четине бакыт искечиле болуп, бул зданияга келип, демеле көзүм ачылып атат чындыгында. Мурунку зданиябызды салыштырма, бул демеле өзүнчө эле бир сонун болуптур. Каалоо тилектеримди айтып, булар менен маектешип, мурунку иштегенимди өзүм сезгенсип, эстеп жакшы маанайда кетип атат. Мурун болсо, эми мурунку здание временный эле постройка болчу, туурабы? Ана мына аварийный деп туруп ал бузулду. Шарты да начар болчу, кышында жылыч эмес жакшы. Ошондой шартта иштейт, кыйналсак дагы. Туурабы? Отурчубуз. Эртеден кечке отуруш керек болот, вызовторго чуркайбыз, тияка чуркайбыз. Мына Жылдыз айткандай тетиги тоонун баарын кыдырып келиш керек, малчыларды. Аякта боюнда барларды учетко алабыз, балдарга прививка жасаш керек болот. 40 болуп калганда 40-да болсо медсестра менен кошо врач барат, ошол жерде дежурить этишет. Врачтар тимеле жырап эле жүрөт, ак халат кийип алат деп ойлошот. Биздин кесип эң эле мындай айтканда гуманный, түн ичинде дежурствого барабыз. 2 ай балабызга 2 ай болгондо эле ишке чыкчубуз. Ал учурда Союз учурунда түнүккү дежурство коюп койчу. Балабыз кенедейге карач эмес. Эгерде бир күн калсаң, тиги бекер калып калсаң, балакетке аласың. Жоопкерчиликтүү жумуш болчу кыскасы. Анан азыр деле Кудайга шүгүр, мына условий болгондон кийин маанай жакшы иштеп атышат. Суусамырдын кызы Токон Бараканова мектепти аяктаган соң медициналык институтунун дарылоо факультетин ийгиликтүү аяктап, алгачкы эмгек жолун Тамчы айылындагы ооруканада акушер-гинеколог болуп 7 жылдай иштөө менен баштаган. Андан соң Балыкчы шаарындагы балдар ооруканасында 19 жылдай эмгектенген. Ошондой эле Саргамыш айылындагы ооруканада 9 жыл иштеп, ардактуу эс алууга чыккан. Каарманыбыздын жашоодогу биринчи дем берген анын үй бүлөсү.
убагында жумушунда жеткен ийгиликтери анын жакындарынын колдоосунун таасири экенин жашырган жок. Төрөлгөн жерим Суусамыр. Суусамыр ал Союз учурунда тиги бул Новопавловка Красный Заря деген совхоз Суусамырда жайыты бар болчу. Ошон үчүн анан чүйгө болуп келип, мен осы мектепти бүттүм. 10 классты. Ошо Новопавловка деген шаардын ар жак четинде. Ошо жерден 10-ду бүтүп алып эле мединститутка тапшырдым. Ошо жылы эле бүткөн жылы эле тапшырып, 60-жылы бүттүм да 66-жылы бүтүп, окуунду бүтүп, анан ишке иштедим да. Мен деле ошо ал учурда согуш учурунан кийинки мезгилдер болуп атпайбы. Ошол учурда 5 бала эң улусу мен болуп, биз дагы жетим болуп калдык. Согуштан атам келип, раненый болуп келип, каза болуп калды. Анан осы мектепти бүтүштө эле кыргыз баласына кыйын. Тоодон келебиз, Суусамырдан мектепке деп, сентябрда. Келгенде баягы канткени менен салыштырма, орустун балдары менен бизди салыштырма кылганда биз бир топ эле эмебиз ылдый болуп калат. Анан ошентсе дагы болбой тырышып жүрүп, жакшы бүттүм мектепти. Жакшы бүтүп алып, мединститутка тапшырып, мединституттан жакшы окудум. Бүтүп келгенден кийин ошо бир жылча Суусамырда иштеп калдым. Себеп дегенде менден кийинки бир тууганым армияда болчу. Ал учурда 3 жылы служить этип калышчу. Анан ал келгенден кийин тиги бир туугандарымды өткөрүп берип, анан турмушка чыгайын деген ой менен 1 жыл иштеп калдым. Анан 1 жыл иштегенден кийин анан ошо турмушка чыгып, ат башыга алып кетти, ат башыга иштеген жокпуз. Аяка жашаган да жокпуз. Ошол жактан эле дароо эле көчүп келдик балыкчыга. Балыкчыга келип алып жумуш направление менен мени жетөөбүзгө жиберди. Министерство здравоохранения. Жетөөбүздүн курортунда врач болосуң, акушер-гинеколог, лечебный факультетти бүткөм. Барсам бир еврей иштеп алыптыр менин ордума. Киши алып алдык. Сен 1 күнү кеч кылдың, 2 күнү кеч калдың деп. Отказной жазып бергиле дедик, баягы путевкага отказной жазып берип, көлдү тегеретип жумуш иштеп жүрөбүз. Орун барбы деп. Педиатрдан башка жумуш жок дешет. Каяка барбасак. А мен өзүм акушер-гинеколог болуп 1 жыл иштеп келгем. Суусамырда. Врачебный уже практикам, жакшы отзывдар болуп, жакшы иштеп келгем. Анан ошо менен немейли деп анан кийин балыкчыга иштеп калдым, педиатр болуп детский больницага. Бияктан иштегенде квартиралап жүрдүк. Ал учурда тиги Сагынбек жетим, мен жетим дегенде жаңы эле согуштан кийинки учурлар, кыйынчылыктар. Квартиралап жүрүп, анан Кудай жалгап тиги сельхозуправлениядан направление бериптир Тамчыга. Ошол жака агроном керек деп. Анан аяка барганда жаш специалист деп бизге барак квартира берди. Ошол жактан төрөлгөн Касымбек деген улуу балам табылды. Айгүл ошол жактан балдарым. Калгандарын балычыдан төрөдүм. Балдарымды окутуп, колубуздан келишинче аракет кылып чоңойттук. Мына эң кичүүсү Мамбет жана шаардагы бала менен ушул мал багып болуу үйдүн ээси, кичүү балдарым эгиз. Ал эгиз бала экен деп учурунда Союз учурунда эсептешкен жок мени. 2 айдан кийин жумушка чык деди. Ошол балдарды да карап, тигини да карап, муну да карап, түнкү дежурство бар, ошентип кыйналып жүрүп, ушул жаңы эгизге аш келип отурат. Балдар чоңоюп бизди эл катарына кошту. Балдарым жакшы болуп чоңойду. Балдарым бар тең высшее образование, дипломдору бар. Бирок баягы предпринимательство частный деп эле ошондой кесип менен иштеп өзгөртүп алышты. Ага биз ыраазыбыз. Билими болбосо аны да иштей албайт, туурабы? Частный болсо дагы. Ошо билимдин аркасы менен Кудайыма шүгүр.
бардың. Эми балдарын окутат, балдар да жакшы окуп атат. Каарманыбыз өмүрлүк жолдошу Сагынбек Казиев экөө 55 жыл чогуу түтүн булатып келет. Сагынбек ата Кант шаарындагы айыл чарба техникумдан агроном кесиби боюнча билим алган. Ошондой эле Борбор калабыздагы айыл чарба институтун сырттан окуп бүтүргөн. Нарында Тамчы совхозунда башкы агроном болуп 30 жылга жакын иштеген. 1941 жылы Көкмайнак совхоз деген бар бул жерде. Тоң районунда. Şu жерде төрөлүптүрмүн. Өзүм эки бир тууганмын, карындашым мен. Карындашым төрөлгөндөн кийин 9 күндөн кийин атамды согушка алып кетиптир. Эки бала менен апам жалгыз калыптыр. Токойдо кашар кайтарып калыптыр. Анан ошол жерден апам чоңойтуп, эптеп эки баланы чоңойтуп, окутуп, чокутуп, жетини бүтүп, 7-ci классы бүткөндөн кийин сельхоз техникум бар Кантта, Кирсолукто. Ошого агрономический факультетине ошол жака окууга кеттим. 7-ни бүтүп алып эле. Апам карындашым экөө калды. Анан техникумду бүтүп алып, заводчуну сельхоз институтка тапшырдым. Заводчуну аны бүттүм. Нарын Атбашы Акталада иштеп жүрдүм. Анан 66 жылы байбичеме үйлөндүм. Агроном болуп ушу совхоз, Тамчы совхоз деп койчу мурун. Тамчы менен Саргамыш экөө бир болчу. Анан Атбашыдан бияка көчүп келдик үйлөнүп алып. Көчүп келип анан ушу совхоздо 8-9 жыл главный агроном болуп иштедим. Жерди айдатмай, егин айтпатмай, егин септирмей, убагында суу суугатмай, убагында егин убагы келгенде егин чаптырмай, егин септирмей жазында убагында. Ошондо 8 жыл 9 жыл иштедим. Егиндибизди арпа менен гана буудай айдалчу. Башка егин жүгөр айдачубуз. Жүгөрүнү силоска айдачубуз. Силоска деп. 150 гектар айдачубуз. Арпа буудайды 200 гектар айдачубуз. Түшүмүбүз жакшы болуп атты. Егин түшүмү 30-35тен алып аттык. Жүгөрүнү 300-400тен алып аттык. Силоска. Егинин түшүмү жакшы болсо, агроном жакшы. Түшүмү аз болуп калса, агроном начар болуп калат. Жаштыгы каардуу согуш күндөрүнө туш келген Сагынбек ата турмуштун ачуу таттуусуна чыдап, эңсеген эркин заманга бактылуу ушул күнгө жеткенине шүгүр келтирип отурган убагы. Азыркы заман жакшы. Азыркы заман кыйын эле болду. Эки бала менен калыптыр апам. Менен карындашым экөө, кичинекей. Кашар кайтарып, талаада бир кашарды кайтарып калыптыр. Кирип чыккан кошуналары да жок. Ширеңке сураганга кошунасы жок. Талаада анан кийин 4 күнүнө эптеп уюн жетелеп эки баланын жолуна куржунга салып коюп, 4 күнүнө барып, 4 күнү Кочкордо ошол жака кетиптир. Уюн жетелеп алып. Анан аякта деле көп тура албай 6-7 жыл туруп келген го. Аяк эле тартышты. Эчтеке жок. Анан ошентип кайра келет, кайра Көкмойнокко келип, анан атамдын пенсиясы алынбай калат да. 6 жыл. Ошонун аркасынан түшүп. Согуштан келбей калган деп айтпайсызбы? Согуштан келбей калган. Анан 6-7 жылдын пенсиясын чогултуп туруп бир алды. Алып туруп бир кичинекей там салып алып. Тамыбыз да жок. Анан кирпич куйтуртуп там салып, тамыбыз бар. Ошондон чоңоюп, ошол жерден чоңоюп. Азыр иштесең, мына уулум айдайт эгинди, чаап алып атат. Малы багылуу, тоодо малын багып атат. Азыр жакшы турмуш. 300дей коюбуз бар. Жерибиздин 40 гектар жерибиз бар. Анын ичинен чөбү бар, арпасы бар, буудайы бар.
Карылык дөөлөтү жүзүнөн төгүлгөн акылман кемеңгер аялзаты Токон Бараканова үй бүлөсүнүн куту, жашоонун башкы каарманы, нур чачыраткан жарыгы. Айтор бардык жакшылыкты өзүнө камтып турат. Бардык асыл сапаттардын ээси болгон каарманыбыз карылыктын доорун татыктуу сүрүп, жолдошу экөө 5 баланы тарбиялап өстүрүп, 23 неберенин бактылуу чоң эне, чоң атасы. Эми Сагынбек экөөбүздүн 4 эркек бала, 1 кызыбыз бар. Эң улусу табылды, полковник в отставке. Уголовный розысктын начальниги болуп иштеген. Азыр багы ден соолугу боюнча, ошо иш боюнча жүрүп, ден соолугунан ажырап кичине эметип жүрөт. Андан кийинки Касымбек баламдын дагы 6 баласы бар. 5 эркек, 1 кызы. Кызы мына красавица. Андан кийинки кызым Айгүл. Айгүлдүн 2 эркек, 1 кызы бар. Шаарда турат бул кыз. Анда кафени кармайт. Тигили Мухаммед менен Мамбет экөө эгиз. Бардыгы жалпысынан 23 неберем бар. Жалпысынан 23 неберем бар. Экөө үйлөндү неберелерден. 3 үйлөндү. Карысы бар үйдүн карааны чоң демекчи, сыймыктуу карылар бар үчүн балдарынын бактысы тоодой, асманы ачык жана дүйнөсү кенен. Учурда балдарынын ийгилиги менен сыймыктанып, кадырлуу карылыктын ырыскысын татып отурган Токон Бараканова өзүн бактылуу деп эсептейт. Анткени анын турмушта эң зарыл болгон бардык нерсеси бар. Карылар бүгүн балдарынын байлыгы, сыймыгы, төрүнүн көркү болуп отурат. Карылык эми мына айтканда жаш кесебеси мээнетти караган дебесин дөөлөттү дейт. Кыргызда айтылган лакап бар. Айткандай ушул бизге Кудайым жакшы карылык берип атат. Балдарым жакшы карап бизди, мына эчтекеден кем эмеспиз. Кичине састымолоп калсак, аябай кымбат жакшы больницаларга көрсөтүп жаткызып чыкты. Мына спецбольница деген мурун депутаттар жатчы. Ошого люкс дегенине жаткызып, Кудайга шүгүр жакшы болуп чыктык. Анан карылык деген келгенде ден соолук баягы жаш баладай болуп калат экен. Кичине бирдеме болсо эле сасмолоп калат экенбиз. Жаз күз өзгөчө. Анан бирок санабыз тынч, көңүлүбүз ачык. Себеп дегени бала бакырабыз, маңдайыбызда жаркырап, жайнап, ынтымакта жашап атышат. Кадырлуу карылыкка жетиш үчүн балдарды жакшы тарбиялаш керек экен. Балдарды калыстыкка, калп айтпаганга, ууру кылбаганга, бирөөгө кыянаттык кылбай, ак пейил болуш керек экен. Ошондо Кудай берет экен. Биздин балдарга бир нерсени калп айтып койчу, ошону жашырып коелу десең, ошону тас этип калпай, ошолунан кайта айтып турушат да, бири мындай бирдемени жашырып, калп айтып мына калыс боолор отурушат. Бири калп айтып, бирин тигиндей бул эл арасында бар кадырга ээ болушту, Кудайга шүгүр. Баары тең сыйлашат. Анткени булар бирөөгө кыянаттык кылбайт, колунан келген жардамын жасагысы келишип турат. Ушу пандемия учурунда дагы эми осуну айтпай эле коеюн дегем. Пандемия учурунда балыкчыга 100 миңге дары, саргамышка торайгыла 100 миңге дары кылып алып барып беришти. Неберелери болсо продуктты ташып атышты, машинаны таратып. Колунда болсо булар жардам бергенге аракет кылышат. Ардактуу карылар өз балдарына ак ниеттүүлүктү, эмгекчилдикти үйрөтүп, кандай болгон күндө да адам деген атыңды өчүрбө, эл менен бирге бол, эл керегине жараган инсан бол деп акыл насааттарын ар убак айтып келет дейт уул келиндери. Атакебизге, апакебизге урматтары аябай ыраазыбыз. Ушунчалык асыл сөздөрүн айтып, тарбиясын берип, мээримин төгүп, бизди ушунча даражага жеткизгенине биз деген эки дүйнөдө ыраазыбыз. Кудайга шүгүр. Ден соолукта болсун деп, атакебиз, апакебиз батастан алып эле баарыбыз тең сыйлап урматтап атабыз. Кудайга шүгүр, дастаркон четинде чогуу отурабыз. Мамлекет деген үй бүлөдөн жаралат, аны баардыгын билесиңер. Ошол мамлекетке, кыргыз мамлекетибизге биз кичине болсо дагы өзүбүздүн ынтымагыбыз менен, билимдүүлүгүбүз менен, сый урматыбыз менен, ошо атакебиз менен, апакебиздин мээрими менен
акыл насаат сөздөр менен чоңоюп ушунчалык ийгиликке жетишип жатканыбызга абдан сыймыктанабыз. Мен сыймыктанам, өзүм дагы, инженерим дагы, карындашым да баары тең сыймыктанабыз. Башкаларга өрнөк бололу деген ой тилегибиз орун астында эле жакшылыктын гана ниетин, жакшылыктын гана түшүгүн таталы деп, ушу ата энебиздин сыйлап урматтап, эч качан бул кишилердин айткан сөздөрүн эки кылбай аткарууга дайым даярбыз. Биздин уулдарыбыз дагы үйрөтүп атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы. Ыраазымын, ата энебизге ыраазымын. Окуттук, чокуттук, кыйналышты, өтө төмөн болду, бирок ушунчалык бизге тарбия бергенине мен ушунчалык ыраазымын. Мен да өз уулдарыма, туугандарымдын урфактарына ошондой тарбия берүүгө биз аракетибизди жасайбыз. Ата энебиз бизге өрнөк болду. Экинчи баласынын келинчеги болом. Жеңем эң улуубуз, эң улуу жеңебиз болот. Анан ушул үйгө туш болгонубузда эми абдан жакшы кабыл алышты. Ушул үйдөн энебиз ошол ургачы ошол үйдү кандай кармаш керек, балдарга кандай тарбия бериш керек. Эң биринчи тарбияны ошол киши берди бизге. Атабыз болсо ошол уулдарына тарбияны аябай катуу кармап, ошол тарбияны аябай жакшы беришкен. Анан булар үй бүлөсү эми ошол баарын тең тарбияны бизге өткөзүп беришти. Ошол билимге, илимге умтулуш керек, адам өсүш керек дегенде аябай балдарын дагы аябай жакшы билим беришкен. Биздин дагы ошо неберелерге дагы билим бергиле. Эң биринчи адам өсүш үчүн ошол эки билимдүү болуш керек, өсүш керек деп, күн сайын өсүш керек деп, ошол эмгекчил болгонго ар дайым ошол адам бир эмгектин гана үстүндө ошол өсөт экенин ошон атабыз, энебиз ошону өмүр бою бизге ошондой тарбиясын берип келатат. Кудайга шүгүр, ошонун аркасынан балдары дагы абдан эмгекчил болуп, ошол эмгегин үзүрүн көрүп келатышат. Ошол эмгекти эми бизге дагы көрсөтүп, биз дагы ошол балдарыбызга көрсөтүп, ошол неберелери дагы ошол калыпка буюрса түшүп келатышат. Я очень благодарна, что я попала в такую семью. И что самое главное, у нас просто вот мы дружные. Это, по-моему, самое важное. Ата-энем бийиге берес, аларга да эч ким тең эмес. Менетке чабала дегенде, мерими да кандай керемет. Тиргесте да алар жаш эле, улгайтат да жашообат эле. Орозунда бакыт талайга, орубасын бир даңа тене. Орозунда бакыт талайга, орубасын бир даңа тене. Балалыктан ойноп күлүп эсирдим, баркын билбей канча ката кетирдим. Кадырыңа жете албасам өмүрдө, о атаке, о апаке, кечиргин. Ата менем адамзаттын жакшысы, башымдагы конуп турган бак кушу. Бекем болсун ден соолугуң ата энем, берекелүү бейишимдин ачкычы. Алпештебе баккан баласын, алардай агайдан таласын. Аламга да бизди талпынткан, ата энеме учар канатым. Көрсөткөнө талай бакытты, көздөрү да бриллиант жакуттуу. Алтындан тажы кийгенге, ата энеле гана татыктуу. Алтындан тажы кийгенге, ата энеле гана татыктуу. Ата энеден ыйык өтеле, алтындан абалуу сөз эле. Акынан агутула албайбыз, алпарсага дагы мекеге. Унутпайдың акын эчеле, улгаят таңалар тез эле. Тирүндөң сыйлап алалы, өткөн соң бары кечеле. Тирүсүндө сыйлап алалы, өткөн соң бары кечеле.
Сагынбек Казиев байучеси менен таанышкан күнүн жылмаюу менен эскерет. Экөө таанышканда Токон апа институтта студент болсо, өзү агрономдук кесибин аяктаган. Бирин-бири жактырып баш кошкондон кийин нарынга иштегени кетишкен. Эжем бар болчу. Мунун эжеси врач болчу. Кандидат наук. Ошолор менен катнаш болчу. Анан мен эжемкине барам да такай. Анан тигилерге деңкине барам. Ошентип жүрүп анан мунун жездеси күйөөсү. Менин бир балдысым бар. Шуну сага алып берем. Мен ошол жылы бүтүп атам институт. Үйлөнүп алгыла деп анан. Bir gün anın Susamur'a taksini çaldap alıp kettik. Kızga yolu kaldı. Anam barsak üyündeken kaynanem yok. Ayakı cezdesi aytıp makul oluşup makul hemen kesimindeki o ağı geldi. Yine sütü bitti işte vatat. Başkoşsa başkoş alışsın dedi. Anam tüzele Bişkek alıp gelip Bişkek'ten şöyle kaynayacağımın tüyüne bir oy soyup tülö verdik. Yani ertesi at baş alıp gittim Taksim'e. Şu an çiğlenip kaldık. Meke baylık kamalata meken, Lüke vardığından yakın meken, Yaşan degen düşse soyga tüyse. Sesi gitmetleri kılıp tolkup gittim. Tolkup gittim, tolkup gittim, tolkup gittim. Yerimde su dağdı taşlar altın. Sıralda yerkinlikte yaşay kalkım. Talayla tandap durup yarar kalsın. Taşıllı cayda salkın. Cayda salkın, cayda salkın. Cayda salkın. Ben küçük bir başka suya söz sayın. Kulaka simfoniya beret dayım. Ekutta bereke belgi beri. Kelbeletten gel tarçagayım. Apçagayım, apçagayım, apçagayım. Карылыкка моюн сунбаган эне ушул тапта айрым жашы улгайгандарга салыштырмалуу кайраттуу бойдон. Жашы бир топко келип калса да баскан турганы тың. Үй жумуштарын жасап, алдан күчтөн тая элек. Кардым деп эле эчтеке жасабай эле үйгө жатып калган деле туура эмес экен. Ошо караган кезде кайта ошо кыбырап неберелерди эшитип алып айтып аларга бирдеме жасатып өзүң да ошо жүрүп арасында. Ошол ден соолукка да пайдалуу экен. Мындай айтканда. Анан буйруса жакшы. Ушинтип эле бала бакыра менен ушу кыймылдамын азыр. Үйгө жатпай эле чыкканда эле тигиндей турбай бул мындай деп аракет кылып эле ал ден соолукка жакшы болот экен. Баш көз болуп ошолорду карагыла, жана уйшуктерин жулгула, карап тургула. Ото чөбүн тергиле сугарып тургула деп айтып турам аларга. Антеси болобу балдарга. Жакшы буйруса жакшы өсүп берди. Бакытка бөлүнгөн үй бүлөнүн Касымбек мырза ортончу уулу. Ал Торайгыр айыл аймагына кайрымдуулук ишин көп жасап, айыл элинин жашоосунда өйдөдөө кылдыйда жөлөк болуп калктын алкоосуна татып келет. Учурда 15 гектар аянтка интенсивдүү бак отургузуп, айылдын алдыңкы ишкерлеринин бирине айланган. Атене бул эң ыйык табылгыс байлык, ааламдын ачкычы. Бул дүйнөдө жашаганың эмес, жасаганың эсте калат эмеспи? Анын сыңарындай Сагынбек аксакал менен Токон апа нарт насили кадыр баркы жана адамдык бийик сапаты менен элге үлгү. Алар эли журтубузга сыймык тартуулаган эмгектерди жаратты.